Урматтуу Догдугүл Шашеевна, Талант Иманакун уулу, Гостройдун өкүлү сиз угуп коесузбу? Мына Баткен районунда, Баткен областынын Актурпак айылында Нуралиев атындагы мектеп бар. 1978 жылы курулуптур да, дээрлик жакында 50 жыл болот экен. Догдугүл Шашеевна, сиз өзүңүз региондорду кыдырып жүрдүңүз эле, ушул жерге барган эмессизби? Баргам, бул мектептерди билем. Ошол мектепти жаңылоо боюнча пландарыңыз барбы? Сунуш бергенбиз мамлекеттик курулуш министрлигине. Курулуш министрлиги кандай болду? Азыр жаңы перечень түзүлүп атат, кезек менен каралат. Бул авариялык мектеп, билим берүү министрлиги сунуш берсе, сиздер аны кабыл аласыздар да, туурабы? Мамлекет боюнча 219 авариялык мектеп бар. Азыркы маалда мамлекет боюнча 548 объект курулуп жатат. Анын ичинен 243 бул жаңы курулуш болуп жатат. Биз түшүнөбүз, акыркы 20 жылда бир дагы объектилер жаңыралган эмес. Ошонун алкагында мына 2 жылдын аралыгында 700 объектини бүтүрдүк. Сиз айткан объекттер тизмеде бар. Кезек менен бүтүрүлөт. Демек качан жасалат? Кандай дейсиз? Качанкыга планга киргизилди? Быйылкыга буюрса. Быйылкыга Актурпак айылындагы мектеп планда бар, Ооба. Нуралиев атында. Урматтуу Догдугүл Шашеевна, Талант Иманакун уулу, мен сиздерден сураным, ушул жүзүндө мага кат жүзүндө маалымат берип койсоңуздар. Анткени эскилиги жетип, кулап калайын деп турат да ошол мектепчи. Бул биринчиси. Андан сырткары, мына гимназиялар боюнча айтып кетким келет. Республика боюнча эң жакшы окуткан билим берүү окуу жайлары бул гимназияларда. Бизде эле баягы биздин райондо жакшы окуган балдар мисалы гимназияга барып, ошол эле гимназиядан жыл сайын 98% жогорку окуу жайга өтүп, мед академияларга ошол гимназиядан өтөт эле, чет жака университеттерге ошолор барат эле да, ушуну жоюп салдыңыздар да. Ушу кандай болуп атат азыр? Биз жойгон жокпуз, мыйзам кабыл алынды да. Мыйзамда гимназия, лицей деген түшүнүк жок. Анан биз аны азыр сактап калуунун аракетин биз толугу менен ийгиликтүү бүт гимназияларды анализдеп, өкмөттүн токтому менен кайрадан 12 жылдыктын алкагында биз мыктыларын алып калабыз. Гимназияларды негизи жалпысын эле мен сунуш киргиземин. Кунузбек Кошалиевич, чечимге киргизип койсок, ушу гимназияларды алып калганга чечимге киргизип койсок, анткени негизи эле мектептерде билим берүү сапаты жакшы эмес да. Гимназия бул үлгү катарында жана ошо лицейлерди алып калуу боюнча чечим кабыл алып койсок, Догдугүл Шашеевна министр өзү да буга макул экен. Ошол себептен биз дагы тиешелүү чараларды көрүп берсек. Ошол мен билемин, ушул Баткенде бир гимназия бар. Ошодон көпчүлүк окуучулар, мисалы мед академияга ошол гимназия мектебинен гана өтөт да. Анан республикалык олимпиадаларда эң алдыңкы орунду алган ошолор, ошол жерде жатаканасы менен, шарты менен, азыр аны даяр мындай нерсени жоюп салып, кайра буларды артка тартып коюп атабыз. Ошол себептен мен сунуш киргизем ошо гимназияларды алып калуу боюнча. Догдугүл Шашеевна, сиз ошо макулсуз, Биз азыр жана жаңы муундагы окуу методикалык комплекс менен жеке гана гимназия эмес, ар бир мектепти камсыз кылабыз жана ар бир бала ошо гимназиядагы билим алышына шарт түзүүнүн аракетинде жүрөбүз. Бирок ошонун ичинде жанагы өзгөчө мугалимдер, өзгөчө билим берүү мекемелерин эксперименталдык аянтча катары калтырабыз. Ал үстүндө иштеп атабыз биз. Ушуларды алып калсаңыздар, анткени гимназияга берки сиздердин реформа менен жөнөкөй мектептерди жеткиргенге 15-20 жыл убакыт кетет сиздергечи. Ошол себептен ушуну алып калууга мен суранам, чечимге киргизип коелу.